өлүм менен өмүрдүн ортосу бир эле көз ирмем деп айтылат эмеспи? Дал ушул өлүмдөн кийин жакын адамдардагы эки ажырым жолго түшүп калышы толук мүмкүн. Муну айткандын себеби дагы бир биз көпчүлүккө кызыктуу болгон окуяны бүгүн кеп кылалы деп турабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Эгерде окуяны чоо жайын айта турган болсок, Индира Ажыбаева эжекебиз 2018-жылы 17-сентябрда номер 1 Бишкек шаардык ооруканасына шашылыш жаткырылып, 19-сентябрда ага операция жасалып, ошол эле күнү реанимацияда көз жумган экен. Кызыгы сопсо жүргөн Индира Ажыбаеванын эмнеден каза болгондугун азырынча белгисиз деп айтышат анын бир туугандары жана апасы. Дал ушул үй бүлө бүгүн биздин студиябызга келип, окуянын чоо жайын айтып берем деп турган кези, Индира эжебиздин арты кайрылуу болсун деген ойду айталы. Биздин катарыбызда дал ушул Индира Ажыбаеванын апасы отурат. Саламатсызбы апа, кош келипсиз. Сиз мына акыркы учурда ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу акыйкат издеп, мындай үнүңүздү элге жеткирүүгө аракет кылып жаткан учуруңуз. Эмне себептен дал ушундай кадамга барып атасыз апа? Ушундай оорду толгоос иш болуп атат да. Мен ошол балдарым өзүм 42 жаштагы кызыман ажырап отурсам, кан жутуп отурсам, анын келди кетти болгон мындай күйөө сөрөйү Кубан Исаев деген үйдү талашат да. Анан былтыр кыштай келип, менин мазамды кетирип, балдарым жумушка кетет. Үйдө мен неберелерим менен калам. Кыштай менин азабымды колума берди. Качан каттатасың бүтү? Биз үй бүлөбүз менен педагогбуз. Бирөөгө жаман айтпайбыз. Тарбиялык иштер жүргүзөбүз, кай жерде болбосун. Эми айланайын. Ушул кыргыздын деле салты ушундай эле. Аштан кийин болчу эле мындай кеп сөз. Менин үйүмдө траур болуп атат, Индиранын үйүндө да траур, биякта да бала чакамдын үйүндө траур. Эмне сен кичине сабырдуулук кылбайсыңбы? Эмне деп атасың? Мен деген үй азыр эсимде жок. Мен деген кызыман ажырап отурган адаммын. Кайдагы үйдү айтып атасың? Болбойт. Кайра эле келет. Кайра эле баягы тарбиялык иштер жүргүзөм. Ай, ушу сенин кылып атканың туурабы экен? Атаңан сурачы. Бул жерде эжеси жашайт. Эжеңен сурачы деген күндөрүм болду да. Анан жок, аны да уккусу келбейт. Кыскасы тамды алганга аракет жасап жүрдү да. Мындай окуя башынан болсун, дал ушул Кубан Исаев менен сиздин кызыңыз Индира Ажыбаева канча убакыт биргеликте экөө түтүн булатып келат деле? Ой, эми канча бир 2-3 жыл жарандык никеде жашашкан. Эмеси жок, ЗАГСы жок, бала жок. Үй негизи үйдүн башы кимге тиешелүү? Индира эжеге? Индирага тиешелүү болчу. Ал үй сатылып алынды беле? Эмне үй, ошол жөнүндө маалымат бересизби? Индира могу эмеде Көлбаева деди эме жакта Аламедин бирде квартирада өзүнүн бир комната квартирасы бар болчу, ошондо турчу. Анан жерге жашагысы келди. Ар кандай себептер болду. Анан ал квартираны сатып $10,000. Анан балдарым иликтеп, бу пригород Үмүттөн участок алып берди да. 6500 участок алып берди. Ошол жерге мынакей бу уулум, неберем аскерде, азыр штабта служб этип атат. Уулум Артур, неберем Актан жаздан баштап тегереки эмен августтун 15-терине чейин тынбай күнү түнү иштеп, колдорунан келген эмени стройканы жүргүзүп, ошол акчасы өп чап тиги уулум уста өзү. Өп чап болсо дагы эптеп кураштырып, баягы үйдү салып, бир комнатасы эле бүттү. Ошол калган акчасыначы бир комнатасы эле бүттү. Биз дагы жардам берип аттык. Анан ушу кирип кетсек болот эле деп эле кызым ошонткенен анан эмне болсо дагы деп, жанагы деп тиги аракет кылып уулум
Үй салып берген. үй салып берди. Азыр ошол үйдү талашып атат да эми. Эме ванна, туалет бүт элек, үстү бүт элек. Анан уулумдун күчү менен ушул бир комнатасы бүттү да. Анан эми ошону бир күмөндүү документтердин баарын чогултуп алып, Дордой секьюритиден мына бу балдарым айтып берет го ачыгын. Ошол Дордой секьюритиден зайымдарды алып, үстөккө босток. Анча зайымды эмеде иштеген киши 20 000 ашып кетсе 22 000 айлык алат. Айлык менен жашаган киши ал эмени төлөөгө мүмкүн эмес. Ал акчаны төлөөгө мүмкүн эмес. Ошентип күмөндүү документтерди чогултуп алып, анан ойдо жок жерден мени жана менин бала чакамды сотко берип атпайбы? Ошондо атаң көрүм, мен сотко берсем болмок экен деп калдым да. Себеби менин адамдык укугум, бала чакамдын адамдык укуктары тебеленип, тепселип жатса, кайдагы бир күмөндүү кагаз документтерди чогултуп алып, үй меники деп талашып атпайбы сотко берипчи. Мына ошондон бери карай 8-чи, то есть июнда башталган сот ушуга чейин келатат. 9 ай болду почти. Аламидин райсоту карап атат да. Эми ал үйдүн эмеси жок. Тиги мураскору жок. Аны тиги эмеге коюп койгон, сот тиги арестке коюп койгон. Анан тигини жашай бер деген. Эмдигиче жашап отурат ал үйдө. Тиги уулум салып берген кызымдын үйүндө эмдигиче отурат. Анан ошону менен келатабыз. Бул сот кайсыл убакта чубактын кунундай чубалжытып, кайсыл убакта бул ишти карап бүтүп чекит коеру али да белгисиз. Бул карала турган ишпи? Мыйзамдуу ишпи? Мыйзамга туура келеби? Деген суроолор пайда болот да менде. Рахмат сизге. Мынакей Артур байке бар биздин катарыбызда. Сиз өзүңүз жардам берген экенсиз дал ушул үйдү салганга дегендей. Анан ал жердин документи кимге тиешелүү? Ушуну Жалып эле үйдүн акчанын ээси катары эжем оформить эткенбиз. Мына эжем жанында болчу. Индира эжеде. Ооба. Кептин баары монда болуп атпайбы? Бул жанагы күмөндүү деген зайымдар мына 6 айдын аралыгында 643.500 сом зайым алдым дейт да. Эми мунун мыйзамдык жагына келели. Биринчиден Дордой секьюрити коргоо агенттиги. Мунун кредит сыяктуу жанагы выдача кредитов дейт эмеспи? Лицензиясы болуш керек экен мыйзам боюнча. Булардын лицензиясы жок колунда. Лицензиясы болбогон күндө мына мыйзам боюнча 50 000 сомдон берген дуарыңыз барбы силерде? Сиздерде сотко берген исковое дуарыңыз бар? Бар. Мага бирди көрсөткүлөчү. Мен өзүм таң калыштуу болуп атам да. Аламидин сотко менин сотуна мен эч качан дайыма таң калып жүрөм. Анын кандай арыз менен. Момундай болуп атат да. Ушул зайымдар, мына сиз юристсиз деже. Ушул зайымдар 50 000 сомдон ашкан зайымдын баарысы нотариус тарабынан күбөлөндүрүш керек экен. Мыйзам боюнча. Ооба. Поручитель сөзсүз болуш керек экен. Булардын бирөөндө дагы нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмес. Жылдары, мисалы үчүн 2016 болсо, аны эметип туруп 2017. Артур байке, дал ушул сумманы, дал ушул Кубан Исаев деген инсан ошол үйгө салдым деп атат да эми. Үйгө салдым деп атат. Эми бул бир. Экинчиден, демек үйгө салса, мунун жылдарын карап коюңуздар. 2017 жылдан 6 айдын аралыгында 5 зайым алынып атабы. Эми бул алынган зайымдар үй бүткөндөн кийинки мезгилде алынып атпайбы? 643 000 үй бүткөндөн кийинки мезгилде. Анан бир квитанция керек да, бир буюм сатып алдым дегенчи, стройматериал. Момундай 8 квитанция тиркеген зайымдарга. 8 квитанциянын 6 11 эле күндүн ичинде алынган. 11 күндүн ичинде бул дагы үй бүткөндөн кийин алынган зайымдар болуп атпайбы? 202 000 сомго 11 күндүн ичинде эмне табар алат? Үй бүтүп уже кирсе. Эми могу макул ушундай алыныптыр. Бул жерде кимден алганы, канча суммада алганы, эмне менен жанагы товарный чек андай мындай бериптир. Эми муну кызыгып карап көрдүм да өз алдымча. Тигиликтөө жүргүзүп көрдүм бул багытта.
бул алынган компаниялардын баарысы бир жерде регистрацияда турат. Сиз кое турсаңыз, азырчы, но жерде до арыста исковое заявление. Здесь идет вопрос признания долевого участия. Эже, сиздин кызыңыз юридический брак жок экен, туурабы? Никеси жок экен. Бул жерде Исаев Кубан Кайырбекович деген адвокаты дейт, Калачева Надежда Николаевна. Бул юрист ОСО Мураспорт. Анан бул жерде айтып атат, долевой депчи. Бул жерде кызыңыз менен жашап атканда мен деген акча. Если силер унчукпай мына жерде отура берсеңерчи, сиз туура азыр сизди уксам да, сиздин ой мен билип атам, кызыңызды жоготтуңуз да. Анан сот адилеттик, сот мына азыр отуруп алып, силер эгерде азыр адвокат алып, азыр нол до арызга макул местиңерди киргизбесеңер, унчукпай отурсаңар, долевой участие признает суд. Барбы адвокат? Жок, адвокатыбыз бар. Бул жерде, мерде эже, силер туура түшүнсөңөр, мына сиз болсо 3 папканы көтөрүп алып турсаңар да, сот адилеттик депчи, чыгарсын депчи, чечим чыгарсын деп. Долевой деп бул айтып атат, биз нике өткөргөнбүз деп атат. Бул жанагы могу документтерди займ алган депчи, документтерди. Силер каяктан билесиңер, силер адвокатты алып айтпайсыңар, биз каяктан бул сумманы эмнеге алды эле бул киши? Эгерде бул өзүнө эле алган акчаны, туурабы? Бул өзүнө алган акчаны. Туурабы? Өзүнө алган. Анан мыйзам деген биринчи ордунда турат, туурабы? Мыйзамда турган. Эгерде брак жок болсо, бул совместный общий совместный собственность болбойт. Долевой участие деген долевой. Эме нике жок болсо дагы мен ушул үй курулушка мен киришке мен акча бергем депчи. Бунун распискалары жок, только жанагындай квитанциялары. Ушул секьюритиден алган документтер да. Азыркы учурда мынакей адвокат иштеп аткан турбайбы, Артур байке? Иштеп атат. Бизде моундай суроо бар. Кандай прогноздорду кылып атат? Прогноз сот тарабынан бизге кичинекей мындай биздин укугубузду карап түртүп коюп атат. Биз алдыга карата кошумча иск жазганбыз. Сот экөөнү тең бирдей карап атат азырчы. Бирок мамам жердин ээси катары эжемден кийин мүлк мураскорлук өтө элек да. Булар мамамдан требует да. Жок. Мына карабайсызбы алдыгы жерде? Кандай болуш керек юридикалык жак боюнча? Негизи ал инсан көзү өтүп кетип битир, ээси. Бирок баягы өзүнүн баласы жок болгондон кийин, өмүрлүк жары баягы юридикалык жактан жок болгондон кийин апасын өтөт да, туурабы? Жок, апасы, балдары жок да. Мураскер катары апасы да. Апасы жок. Закысы жок, анда сиз балдары жок. документи жок. Сиз азыр документтер алдыңызбы? Эмеден нотариальный конторадан да, что сизге өзүңүз өткөрдүңүзбү? Бизге ошол өткөнгө тоскоолдук болуп атпайбы? Арест коюп койгон сот. Жок, арест койгонго силер айтпайсыңарбы? Эмнеге арест? Бул жерде да мен чын айтам да, мындай иштери менен эметем да. Кантип мындай арыз берет да, мынтипчи. Мен мына силер айтып атасыңар да. Ал болсо берде арызда жазып атат. Мен бул дейт нике кыйып дейт 2 жыл жашап дейт. Анан дейт мен дейт туугандары менен тааныш болуп, үйдү биз экөөбүз алганбыз депчи. Но при этом далилдеп бериш керек соткочу. Мен ушунча акча коштум деп туруп. Анан далилдегени жанагындай квитанция, securityден мен акча алдым депчи. Силер өзүңөр ушундай суроо бердиңерби? Возражение деген болот да до арызга. Силер бердиңерби? Силер бул акчаны каяктан болду? Каякта жашачың эле депчи. Мына биз суруштаган эменин баарысын азыр сот четке кагып туруп эле үйдү ким салдыга өтүп кетип атпайбы? Ким салды үйдү? Бул салдым деп муну көрсөтүп атабы? Муну көрсөткөндөр мынакей бүт баарысы бир эле жерден катталган компаниядан алынган. Силер кечиресиңер. Мен оюмча да, бул деген жанагындай кредит алса, займен эмелерди алса, бул ушул жерде ушу келишимге жазыш керек, Назира. Мен ушундай кишимин да, мен ушунча акча алып атам, ушундай адрес менен, ушундай дарек менен ушул үй салып атам депчи, ушундай жазылды беле? Биз каякта билесиң? Кеп ошондо болуп атпайбы? Мына ушул нерселердин баарысын сот адилет карап туруп, анан булардын биринчи кезекте оригиналы жок эмгичекти. Оригиналы жок займдар менен сот карап атпайбы? 7 ай болду да. Кана оригиналы десек, Финполицияга бергенбиз, ал айтып атат. Финполиция жоготуп коюптур биздин. Жок, оригинал жок. Демек бул жерде соттордун да күнөөсү бар экен да, Аябай ор койгон кемчилик бар да. Жок, берде чын айтканда булардын укугу бузулуп атат да. Бузулуп атат, кантип коргошсо болот? Финполиция кантип копия менен ишти карайт? Андай болбойт да. Финполиция аныктап уже эметти. Биздин сот карап атпайбы? Мынакей. Копия, бүт баары копиясы, материалдардын баары. Буну ким печатьти заверить этти? Кимдин печати? Кайсы өздөрүнүн печати. Бул болбойт, кантип?
копия верна Эми деген сот печать. ушуну карап андай атат да. болбойт, жок. Кээ ошондо болот. Камера Сен сотко, көрсөтпөсү мен оюмча барайын. сен Алматинский сотуна этот отвод бериш керексиң. Отводубузду четке какты сот. Дагы Нет бересиңер. обоснования деди. Мен силерге айтып атам, жок, закондо жок мындай ограничение. Бериш керексиңер. Анан мынакей караңыз, алдыгы эмелердин баарысы мыйзамда турат мына. Кээ бир маселелер боюнча как раз ушундай мыйзамсыз делген сделкалар боюнча жогорку соттун түшүндүрмөсү чыгыптыр 2019 жыл 24 май. А бул жерде таптаза жазып атпайбы, мына в письменной форме должен быть заключен займ дейт. Эгерде анын суммасы 50 000 дөйдө Жок, болсо. силер өзүңөр билесиңер да, силер айтып атасыңар, сотко четке, ооба, мен силер билет, отвод не обжалуется дегендейчи. Бу жерде закон, мыйзам ограничение бербейт да, бергиле, күндө барып, күндө процессте отвод бергиле. Это биринчиден. Экинчиден, дисциплинарная комиссия при совете судьи, совет судей деген бар. Туурабы? Совет совбез деген бар. Бул жерде президентке жазгыла. Кантип силер жолу эле унчукпай отурасыңар? Прокуратура баштаган президенттик администрацияга чейин полный жаздык. Дагы бир нерсени тактап коесуздарбы? Мен Артурдун досу болом. Мен эме бир бул Артур экөөбүздүн дос болгонубузга бир 20 жылдан ашты. Бул жерге келген себебим чындыгында там кандай салынганы, там кандай болгону мага белгилүү да. Мисалы Артур экөөбүз биз үй бүлөлүк катыштабыз, 20 жылдан бери жүрөбүз. Индиранын жанагы тамды сатканын, ошого там салып атканын Артур мага айтып жүрчү. Ушинтип эжемдин тияктагы тамын саттык эле, ырыспай, бошобой атам деп. Мен темтиш болгондон кийин сүйлөшөсүң телефон аркылуу, эмне кылып атасың? Там салып атам, там салып атам. Эмгекти жумшап атканын билбедим. Бүтүп атканда да айткан, ырыспай. Мен көрдүм, аз акча жумшап, тез учурда там салган болот экен. Мен ушул жерди саткандан кийин деди. Тиги квартираны саткандан кийин 10 000 долларын алып, 6,5 мыңга жер алдык эле, бир 3,5 мың коротуп, биз там салды. Да, бир тууган отурат биякта, Индира эженин. Сизден сурагым келип атат да, дал ошол Кубан Исаев деген инсан ошол үйгө кандайдыр бир өзүмдүн салымымды салдым эле деп атат да. Салды беле негизи эле. Эгерде биз көрөт элек да, бир да тыйын бир салган жерден жокпу? көрөт элек да. Мына мен фундаменттен баштап крышаны жаап, бир комнат бүткөнгө чейин салдым. Бир да тыйын салган жок бар. Анан ошол бир тыйын салынса биз көрөт элек да бир жерден. Бул жерде сумма канча 810 000 сом коштум деп атат да үйгө. Булчу бул киши. А үйдүн өзү 300 000 келе бүтүп атпайбы? Канча сом кошту? Таптакыр бир да тыйын кошкон эмеспи ал киши? Эгерде бирденсе алып келсе, мынакей деп салса, көрөт элек да. Биз бир тыйындан өйдөн экономдоп. Назира, бул жерде никеси жок экен. Анан мындай да мүмкүнчүлүк бар да, жөн эле жашап жүрөт. Мен күйөөм деген аты менен нике кыйып алышкан. Анан ал кишинин зарплатасы, айлыгы биз билбейбиз да канча. Анан бул жерде апасы айтып атпайбы? Кызым болсо үйүн саткан депчи, ушу жерди алыш үчүн депчи. Анан бул жерде менин оюмча да мыйзам ушул тарап болуш керек. Анан сот жанагынтип 7 айдан бери ушинтип созуп, анан жана копия документов, жанагы көрсөтмөлөрдүн жанагы копиялары менен ишти кармап, оригиналдар жок болсо, кантип ишти кантип ушуларды далилдеп эсептейт мен билбейм. Демек ал киши Индира эжекөө баш кошкондон кийин дал ошол үй алынып, салынып атканда бир тыйын салбай туруп, азыр талашып аткан турбайбы? Ошол үйгө кандайдыр бир акым бар, жарымы болсо да меники болсун деген сыяктуу үмүт артып аткан турбайбы? Ол нерсеге да кайрылалычы мына. Мама, бир нерсе айта кетейин, мынакей. Биз эжем кайтыш болуп калгандан кийин, ошол эле күнү биз где-то 1-2 айдан кийин анын жанагы өлүм аныктоо боюнча сотко кайрылдык да, справка бергиле. Свидетельство о смертичи. Анан биз кайрылып атсак, бул киши өзүнчө Аламединский азыркы могу ишти карап аткан сотко кайрылып атпайбы? Кайрылганга акысы жок анын. Вот карабай, кээ ушунда болуп атпайбы? Анан кийин ал ошол кайрылган эмесинде жазып атпайбы? Врачты калкалап атат да, она умерла дома дейт бул жерде. Будучи выписана из больницы в крайне тяжелом состоянии дейт. Что подтверждается справкой дейт. Жок, акысы жок. Мына жакында коюңуздарчы, Индира эже, мен ошол буга чейин бизге жиберген катыңыздарда да жазылып жүрөт да. Индира эже кандай шартта кантип көз жумганы тууралуу сиздер маалыматты кеч билген экенсиздер да, ушул чынбы? Ооба, айтып бериңизчи. Ушул операция болоордун алдында жакшынакай эле болуп эле жүргөн. Анан бир күнү эмеге барыптыр, УЗИге. УЗИге барса, ал эмеге жиберет, томографияга.
томографияга барса, аяктан эме чыгарып туруп, мондай бир снимок. Анан ошону көтөрүп алып, бул жанагы Кубан Исаев экөө, сожитель. Ошону көтөрүп алып, жанагы шлагбаумдагы больницага келишет. Фучика. Фучиктеги. Больницага келип, ошого келип көрүнүшүп, анан ошол айтыптыр, срочно жатышың керек экен операцияга. Срочно операция кылыш керек экен, боордон болуп атат да. Эмен жанында турат, венанын жанында турат. Эгерде венага кирип кетсе эле, эмеге барып туруп, мээге чыгат дагы, анан сразу эле өлөсүң деп ушинтип айтканынан, бизге ошондо чалышты да экөө, сиңдибиз дагы, анан жана сожитель дагы ушинтип атышат деп чалды. Бирок коркпогула, мындай кичинекей эле жер экен деп ушинтип айтышты да. Анан ошондо биринчи күн болчу, биз сразу эле больницага барып, биздин туугандардан улам барып эмете баштадык, сурап ал акыбалын. Анан ошондо срочно болгондо, мына биринчи күн түшүп атса, экинчи күн өтүп, үчүнчү күн эртең менен 1-2 күндөн кийин эле операция кылыш керек деп айтыптыр. Анан үйгө барып келе калайын десе да болбой, жок, үйүңө барсаң келбей коесуң деп ушинтип атат деп бизге сиңдибиз чалып айтып атты ушинтипчи. Анан биз ошондо мынакей баарыбыз туугандар чогулуп, экинчи күнү кечинде барганда палатада отурабыз сүйлөшүп. Анан ошондо өзүн аябай жакшы сезип, душка барып түшүп келдим деди, маникюрларын баарын кырып, настроенияси деле жакшы экен. Себеби дегенде, сеники мынча эле жер экен, эч коркпо, мындай эле жер экен деп ушинтип айтканынан, анан ошентип айтып атканда, жана сожитель Исаев Кубан минтип ошол жакта жүрдү, ошол врачты аябай мактап, профессор экен, аябай жакшы экен. Мына 1-2 келинди ошол жактан көрсөтүп, мына муну деле операция кылыптыр, жарымын алып таштаса өсөт экен деп улам бир кишини көрсөтүп, жерге сууга тийгизбей мактап турду ошондочу. Анан ошондо мен айттым, мен сиңдим айттым, мүмкүн эгерде кичинекей эле жери болуп атса, эмне үчүн дары-дармек ичип деле эметип көрбөйлү десем, болбойт да, өлүп каласың деп атат. Мына сурап билсе, бүт жакшы деп айтып атат. Ушул больница аябай жакшы деп, ушул жака алып келди деп ушинтип айтты. Турсак бир жаш, бир 25-30 жаштардагы бир жаш врач кирип калды, ак халатчан. Анан кийин болосуң деп сурасак, хирургдун жардамчысы болом деп ушинтти да. Анан ошондо мынакей апабыз жана томографиянын сүрөтүн берип, балам моорекини карап көрчү, биз санабыз чыдабай жатат деп ушинтип бергенде, мынтип жарыкка карап, бир аябай кечке карады. Аябай эле кечке карап туруп эле неме деп айтты. Ой, силердики мындай эле жер турбайбы? Деп ушинтип айтып атпайбы? Анан ошону укканда эле уф деп эле баарыбыз тең эле эми жеңил эле турбайбы? Жеңил деп уф деп эле баарыбыз ушинтип калдык. Бирок санабыз чыдабай турат дагы. Анан ошондо сиңдибиз Индира айтты, мынакей кичинекей жер деп айтып атышпайбы? Анан жарымын кесип таштаса деле өсөт турбайбы деп мындай бир спокойный болупту да. Ошол операциядан кыскасы турбай калды. Анан эртеси күнү эртең менен барсак деп отурган экен. Биз кирип барганда эле шып эле мындай чыгып кетти дагы. Анан биз бир аз отуруп, ошондо дагы мен айттым дагы бир ооз, ай сен операциядан отказ бербейсиңби? Башка деле врачтарга көрүнөлү десем, жок, өлүп каласың деп атпайбы? Деп анан ошо макулдугун берип эметип койду. Анан аңгычак деле жанагы неме кылып туруп, каталкага сүрөп немеге алып кирип кетишти. Анан бизди палатадан тияктан айдап чыкты эшикке. Бир эле киши калсын деп, апабыз ошо палатада калды дагы. Биз эшикке чыгып кеттик. Анан биз эшикте жүрөбүз, баарыбыз туугандар ошол жерде. Бизге аппендицит дегендей эле ушундай тяжесть, ушундай угулду да. Сиздердин оюңуздар боюнча сиңдиңиздерди ооруканага жүйөсүз жаткырып эле дал ушундай. Ооба, ушул жака эле кир, операция болуп алып таштабаса болбойт деп чебелектеп турбаганда, биз мүмкүн башка жака алып бармакпыз. Жана кыз өзү билбей эле кол коюп алды. Өзүнүн ошончолук ал жеңил деп ойлоп эле кол коюп алды да. Анан биз дагы макул болгон себебибиз, жеңил болсо мейли деп, өзүң бил анда деп ушинтип койсок, анан мейли деп өзү макулдугун берди да. Демек азыркы учурда ошондой мындай оорусу аябай эле жүйөлүү экендигине мындай күмөнүңүздөр бар турбайбы, сиздердин? Анткени врач айтыптыр да, мунун шансы 50/50, 50/50, өлүп калышы мүмкүн десе, Исаев Кубан жашырып атпайбы бизгечи, айтпайбы. Операция мынакей операция бүттү, эртең менен 3-күн операция болгондон кийин, бүткөндөн кийин эле теге хирургтагы чакырып баарыбызды момундай кагазга чийип туруп, мына момундай болду, мен момунчасын алып таштадым деп, 70-80% алып таштадым деп ушинтип айтып эле мындайынан чыгып кеткенде биз ошондо шоковый абалда калганбыз. Анан ошондо Исаев Кубан баарыбыздын көзүбүзчө айтты:
мага врач айткан, мен билгем, ушундай тяжелый операция болот деп айткан, мен сиздерге айткан эмесмин, сиздерди переживать этпесин деп ушинтип айтты да. Анан ошол жактан эле уже мен шектенип калгам, уже ошол жерден элечи. Эмне үчүн бизге айтпай, мейли кызга айтпай эле койсун, биз ким үчүн айтпайт? Эмне үчүн өзүн өзү билип киргизет? Сиз сот отурумда суроо бердиңизби Кубан Исаевка? Сиз ошондо сиз меники, мен кошулгам, участокты экөөбүз алганбыз десең, үйдө экөөбүз бир курчтук десең, эмнеге сен ошондо участок алганда сен болсо өзүңө каттаттырган жоксуң депчи? Андай деле суроо бериңер. Суроону экинчи суроо бердиңерби силер? 2 жылдын ичинде канча экөөңөр жашадыңар? Эмнеге сен ушу үй салып атасыңар, 2 этаж үй салып атасыңар? Эмнеге сен болсо Гиндираны ЗАГСка алып барган жоксуң депчи? Же экөөңөрдүн ортоңордо долевой участие деген келишим жок депчи? Эмне ушундай суроо бербейсиңер? Бердиңерби? Менин оюмча, мунун мурунку үй бүлөсү бар да, 3 баласы бар да. Ушу экинчи, үчүнчү суроо. Сен ошондо письменный заявление кайсы сот карап аткан мен билбейм, Алангийский сотто. Мен бул жерде адилеттикке ишенем. Мен билем, 2 станция бар, 3 станция бар. Берде мындан эмес. Бул жерден силер ушундай суроолорду бердиңерби? Анан жана квитанция турат. Ушу квитанцияны письменном виде, канамнол эме далилдеген жанагы сенин распискаларың депчи. Анын биринчи үй бүлөсү бар экен, туурабы? Могул кредит квитанцияларды алганы каерден силер каяктан билесиңер? Бул акчаны бул болсо биринчи үй бүлөсүнө алып бардыбы, же бул башка жака алып бардыбы, же бул машина алдыбы, туурабы? Мынакей биз Кубан Исаев дал ушул бүгүнкү берүүдө кеп болуп жаткан экинчи тарап Индира Ажибаеванын жолдошу Кубан Исаевга телефон чалганга аракет кылып көрдүк. Берүүбүзгө чакырганга дагы аракет кылдык, бирок тилекке каршы бул инсан биздин берүүбүзгө келүүдөн баш тартып, азыркы учурда соттун гана чечимин күтүп тургандыгын жар салды. Жана адвокаттын жиберүүдөн дагы баш тартты. Азыр биз дагы түз эфирде байланышып көрөлү. Бул инсан менен балким кабарлашып көрөлү, кандай жоопторду алат болдук экенбиз. Саламатсызбы? Бул Кубан Байкеби? Ооба. Сизге НТС телеканалынан чалып аттык элек, кече дагы чалдык элек байке. Бул вопрос боюнчачы. Мен адвокатым кечеки мага чалган кызга бүт түшүндүрүп айтып эме кылды. Мен соттун чечимин күтөм, эч кандай интервью бербейм. Биякта сот каралып жатат. Алар көрүнгөнгө барышты, башка телеканалдарга барды. Алардын баары тең объективно карап, биз бир жактуу каралып чыгара албайбыз деп эметкен отказ кылган үчүн эми властьлерге барышты. Биз ошол сиздин тараптан дагы оюңузду угалы деп биз телефон чалып атканбыз да, Кубан байке. Мен айтып атпаймын, соттун гана чечимин күтөбүз. Для этого есть сот, а не телеканал. Сот буну карап атат, биздин ишти карап атат. Адвокатым кече силерге түшүндүргөн предупреждениясы менен. Бүгүн башка номер экен, кече башка номер чалган болчу магачы. Башка телефондон чалган элек. Могу жерде займдар боюнчачы булардын бардыгы юридикалык кандайдыр бир эмеге күчкө ээ эмес деп атышат да, ошол боюнча. Биздин юристибиз айтып атат. Мо займдарды алдым, дал ошол үйдү салганга кандайдыр бир каражат коштум деп карыз алып келдим деген турбайсызбы, акчалардычы? Көрсөтүп турсуз го. Карыз албай эле, ал кече финансовый полициядан связи состава отсутствия преступления дело прекращается деп кече мен токтомун постановлениесин алып келип бердим. Сиз баарын текшерген финансовый полиция генеральный прокуратурага чейин жазышып булар. Колдогон бир жердин баарына жазышып, баарын арызданышып эметкенден баары тең отписывать этип атат. Кубан байке, муну айтып коесузбу, сиз дал ушул мынакей үй салганда өзүңүздүн каражатыңызды коштуңуз беле, ал үй салганга? Кошкон үчүн мен өзүмдүн правамды ошол укугумду Индира экөөбүз жубайм, ошонун эмесин коргош үчүн ошол метип атат. Бул сотто каралып атат, мен интервью бере албайм. Жыйынтыгында эмне күтүп атасыз сиз? Эмне ошол үйдү алайын деп атасызбы, Кубан байке? Соттун чечимин, өзүмдүн кошкон долямды алышым керек мен. Соттун чечимин күтүп атам. Канча сом коштуңуз эле? Жок, аны мен айтпайм ага. Дал ушундай жоопторду алганга аракет кылдым. Иш жерде мен кишини уктум, мен силерге айтып атам. Силерге ким ушундай туура эмес консультация берди, генеральный прокуратурага баргыла, арыз жазгыла депчи. Бу жерде гражданский иш каралып атат, жарандык иш каралып атат, туурабы? Бул жерден акысын силер адвокатыңар бар болсо, эмнеде окубайсыңарбы? Эмнени ал доо кылып атат да, эмнени мен алам деп атам депчи. Силер прокуратурага эмес, бул жерде силер гражданский кодекс менен кетиш керексиңер да, семейный кодекс бул жакка каралбайт. Булардын экөөнүн ортосунда нике жок. А бул кишинин айтымы боюнча сотту күтөм десе, менин оюмча силер ушинтип отурсаңар, силер сотту утуласыңар силер.
Адвокатыңар иштеп атабы? Башында ошондой бир адвокатты кабыл алып, кийин алмаштырдык адвокатыбызды. Буюрса жакшы азыр. Ошол адвокаттын күчү менен дагы ушу кичине бир аз кармалып турат сотчу. Болбосо башка адвокат болсо билбейм кандай силер ойлоп чечилет атасыңар, жакшы адвокат бул ишти кармап турган депчи, созгон ушул жакшы адвокат болот депчи. Жок, прокурор мен мен түшүнгөн жокмун да, бул киши айтып атат. Мына мен дейт соттун чечимин күтүп атам дейчи, сот мынтип ойлогон ою менен бул уверен айтканы менен да, бул соттун чечимин эле күтүп атат. Адвокатыңар болсо отуруп алып туруп, бул жана займды, бул акча алдым деп атат, туурабы? Силер болсо бул жерден оригиналдарын сотко требовать эметиш керексиңер. Жок да, эмгичек тап келбейт ба? Бул силер ушуну жаш керексиңер, туурабы? А силер Ошон болсо үчүн күнөөлүү баягы ММК каражаттары аркылуу мына биздин республикада сот реформасындагы бир кемчиликтер биринчи кезекте ошол жанагы президент баш болуп азыр өзгөртөбүз деген нерсенин баарын ушинтип ачыктабасак болбой калды да. А биз жанагындай мисалы үчүн биз сыяктуу ушундай ишке кабылып, анан мүмкүнчүлүгү жок атайын бир соттун түшүнүксүз мыйзамсыз чечимдери менен уттуруп койгон окуялар көп экен да өтө. Дагы бир нерсени сурагым келип атат да, мынакей момча займ алдым деп жар салып атат да, демек ошол Курбан Исаев деген инсан. Бул эми соттон ушуну сурап атат да, ушул акчамды бергиле деп атат да. 70-лер окубайсыңарбы? Бул жерде 70% меники деп атат. Жок, бул мындай кылайын деп атат. Бул менин оюмча бул да туура эмес. Никеси жок, бу жерде долевой участие болуш мүмкүн, если он докажет, бул далилдеп берсечи. Бирок бул 70% сурап атат. Бул жерде бул айтып атат да, мен бул адамдын үөсү болчумун деп атат да. Жакында эле мына парламентте бир депутат боюнча иш көтөрбөдү, баягы никени узаконить эткиле депчи, никени. Но семейный кодекс боюнча, үй бүлөлүк кодекс боюнча бул болбойт да. ЗАГСка туруш керек. Ошондо 70% алмак. Бул көзүчү. ЗАГСка турса бул 70% алмак. Бул ЗАГСы жок эле айтып атат. Мен 70 менен окубайсың, 70% бул жарымысында сураган жок. Бул 70% сурап атат. Тура 30% энесике болсун дейт, как мать, пережившая своего ребенка. А 70% меники деп атат. Бул жерде долевое участие, даже сам предмет иска неправильно поставлен, мен оюмча да. Ошон үчүн мен айтып атам, силер бул иште силер нормально иштебесиңер, силер утуласыңар. Ушул долясын берип салып үйдү алып калганга мүмкүн берейин деген. Эки таш үй экен. Ал үйдүн оценкасын кылып туруп, бул айтып атат. Бул ошон үчүн бул кишиге айтып атат, чыгып кет үйдөн депчи. Жок, мындай го негизи жана Клара эже, юристке эме мондай үйдү бергендечи оценка кылып туруп, утулуп калган тарап төлөйт деген сыяктуу бар го. Болот ушундай да. Эми кызым, эми азыр Кыргызстанда ушундай жоон билек нахал, анан кызматынан кыянаттык менен пайдалангандар жашап атат. А мисалы үчүн карапайым мындай адамдар канчалык чырылдаса дагы жем болуп кала берген турат да, калып татышат. Эми жанагы жан талашып аткан Исаевдин тетигинче акчасын мына мен көрбөйм, айланайын. Могу куттуу имаратыңда турам го, ушул жерге канчалаган адамдар келип атат. Мен көрбөйм. 6 ай жайлап иштеген жетиги уулум көрбөйт, неберем көрбөйт. Ошол жерде жардам берип жүргөн, чай чамегин кайнатышып жардам берип жүргөн кыздарым көрбөйт. Анан биз кантип анан айтабыз, ушул кошт эле деп. Кошсо айтат элек, мына момча кошкон, мындай деле эмгеги бар деп айланайын, ай. Ушундай жалакорлор болот экен, айланайын. Анан эми сот эми кыскасы биздин адвокатты деле каккылап, балдар сүйлөсө деле каккылап, башка жакка буруп кетип, кыргыздарда мындай макал бар, айланайын. Баягы закон буйлаган төө деп, каякты көздөй буйласын тартсаң, ошол жакка кете берет деген сөз. Ошол сыяктуу болуп атат да. Эгерде эмнеге арест коет, наследник аныкталбай атса, мына эмдигиче наследник жок. Кимден талап кылып атат? Мен да таң калдым. Кимден алгысы келип атат? Кимден талап кылып атат? Кандайча сот болуп Аябай атат? көп төртөңөр чогулуп алып эже. Бул деген орусча айтканда бла да. Силер төртөңөр чогулуп алып туруп, финполицияга барып турсуңар, генеральный прокуратурага барып турсуңар да. Конкретно айтып бере аласызбы? Бул жерде силер болсо, мына силер айтып атасыңар, бул киши эч качан бир тыйын кошкон жок. Жок, закон мен оюмча, закон сиз тарапта. Мен эметсемчи, мен судья, мен сот болсом, мен сиз тарап мен отказ кылмакмын, мен оюмча да. Мен айтмакмын, никеге турган эмесмин депчи. Но квитанцияларды, акчалары менен мен каяктан билем? Силер ушул жерде айтасыңар, анын өзүнүн биринчи аялы бар,
бар, балдары бар депчи. Силер ЗАГСка запрос кылдыңарбы? Сот отурумда эме суроо бердиңерби? Сен канча балаң бар? Соцфондко канча налог төлөйсүң, налогго канча налог төлөйсүң, ушунча мен акча таап атам, ушунча берип атам десең, сен кандай сен ушундай акча табасың депчи. Эгерде азыркыга чейин отурган, может, биринчи айыл менен бул ажырашып элек бул кишичи. Силер ушуларды билдиңерби? Текшериш керек муну да. Силер ушунун баарын адвокатыңар, сот отурумда силер айтып атпайсыңарбы? Сот болсо, адвокатты болсо чаап атат, минтип атат. Мен буга таң калам. Жок, эмне кылышы керек, Клара эже, мындай көрсөтмө бере аласызбы, мындай багыт бере аласызбы? Азыр мынакей иш ушундай болуп аткан экен, адвокаты бар экен, иш алып барып атты. Эң биринчи, кандай кеңеш айта алат? Эң биринчи, силер болсо мындай эме эмес, кат жазыш керексиңер. Ала Мүдүн районунун төрагасына кат жазгыла. Айткыла, ушундай сот ушундай кылып атат деп. Эже, сиз өзүңүз мектепте иштесеңиз, ушундай болсоңуз, дисциплинардык комиссия кат жазгыла. Бар да мындай көзөмөлдөр бар да, мынтип кантип эле сот отуруп эле мен деген. Анан сиз таянган президент бар. Президент деген ушул жакта аябай карап атат. Коррупция, безграмотность жана соттор адилеттик чечим чыгарсын деп, мына президент эле ушул программаны эметип атат, түз эме карагыла депчи сотторду. Президентке жазыңыз, Совбезге жазыңыз, органдар бар. Анан силер болсо прокуратурага жазып, бул квитанция туура эмес деп. Бу жерде квитанциядан эмес эже. Бу жерденчи адвокатыңар өзү отуруп, сот отурумда ушундай өтүнүштөрдү кириш керек. Письменный өтүнүштөрдү. Анан судья болсо буну карабайм десе, ушул жерде ишенбейм силерге, ишенбейсиздерге деп туруп ушул жерден өтүнүш киргизиш керек. Эгерде сот болсо андай мен карабайм десе, экинчи тарап силер дагы бир эме киргизгиле, отвод бергиле. Гражданский кодекс ограничение бербейт. Төрагага киргиле, бул же председательге киргиле, айткыла, ушундай сенин сотуңар ушундай кылып атат депчи. Президентке кат жазыңыз. Безвыходное положение болбойт, бирдеме кылыш керек да. Анан силер болсо финполицияга жазып, квитанцияны текшергиле депчи, бул жакка жазгыла депчи. Силер биринчи текшергиле, биринчи аялы менен никеси бар экенби? Ага ал менен ЗАГСка, может, азыркыга чейин ЗАГСта турат. Бул программа чыккандан кийин эртең бар ажырашат. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда жаштар отурат. Ой пикирлер барбы? Силерде айтсаңыздар болот. Мен азыр бул эфирди көрүп отуруп, мен мындай ойго келдим да. Бул жакта биринчиден ЗАГС жок болсо, экинчиден үй 300 миңге турган деп айтып атат бул жакта. Бул жакта болсо мен 600 миңден ашык акча кошком деп атпайбы? Мунун баары туура эмес болуп чыгып атса, эмне үчүн ушул 6-7 айга чейин сот созулуп келет? Эмне үчүн бул жака бул ушул студияда отурган эжелерге Индира эже жака сот чечип бербейт деген ой келип атат да. Ал эми экинчи оюм бул азыр жаңы эле эфирде Индира эженин жолдошуна чалдыңыздар. Бул жактан мага ушундай сезилди, өзүнө ишеничтүү айтты да. Мен соттун жообун күтүп атам депчи. Соттун жообу өзүнө ишеничтүү мага чечип берет дегенде айтты да. Бул жака дагы өзүнүн адвокатын жөнөтпөгөнү же өзүнүн келип бербегени, булардын бардыгы бул жакта мыйзам бузулган деген ойго келип отурам. Рахмат сизге. Ой пикир барбы дагы? Эгерде мисалы үчүн ЗАГС болуп туруп үй талашса, анда мыйзамдуу түрдө күйөөсүнө берилмек. Ошол жерде ЗАГС жок болгон үчүн бул үйдү талашы күйөөсү эмес, чындап келгенде күйөөсү эмес, талашы бул мыйзамсыз деп эсептейм. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Атайын убактыңыздар бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Дал ушундай карапайым калкыбыз сотторго ишенбөөчүлүгүн ушундан көрүңүздөр. Массалык маалымат каражаттары аркылуу акыйкаттык издеп турган чагы, элдин үнүнө, акыйкаттуулукка муктаж болуп тургандыгын айгинелейт десем жаңылышпаймын. Мен ойлойм, ошол соттордагы кандайдыр бир чечим кабыл алып жатып, миң ойлонуп, 100 жолу толгонуп туруп, кимдир бирөөнүн тагдырына кол коюп жаткандыгын ойлонуп койсо деген гана, соттор акыйкаттуу иштесе деген гана ой менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет.